Мейримдүү жана ошондой эле ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум, биздин сүйүктүү көрөрмандар жана ошондой эле угармандар. Эфирде сиздер дүйнөнүн асылы таква аял берүүсүн көрүп отурасыздар. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам Алланы көрүп тургандай ибадат кылганың, сен аны көрбөсөң да ал сени көрүп турат деп айткан экен. Андыктан бүгүн да сиздер менен буюрса ушул Аллах Тааланын 99 ысымдарынын бири боюнча кеп кылмакчыбыз. Бул боюнча бүгүн бизде конокто Ислам университетин бүтүргөн Куран мугаллими Мухлиса Осмонова. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Кош келдик. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Рахмат чакырганыңыздарга. Иншаллах. Сиздер алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн сизге да терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер менен буюрса Ассалам жана Ал-Муъмин ысым сыпаттары боюнча кеп кылабыз. Анда эң эле алгач устазадан сурап кетөлү. Ушул Ассалам деген сөз ысым сыпаттын маани маңызы кандай? Алгач ушул боюнча токтолуп берсеңиз бизге. Биринчиден, бүткүл дүйнөнү жараткан Аллах Таалага мактоолор болсун. Ошондой эле анын сүйүктүү пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызга салам жана дуалар болсун. Сиздерге чоң рахмат, ушундай эфирге чакырып, бизге ушундай сонун мүмкүнчүлүк берип, жакшы маек курушубузга себепчи болуп атасыздар. Буюрса сиздер сонун тема көтөрүпсүздөр. Аллах Тааланын 99 сыпаттары жана анын ичиндеги сыпаттарын өз-өзүнчө айтуу боюнча. Бүгүнкү сөз кыла турган Ассалам жана Ал-Муъмин сыпаттары, бул Ассалам сыпатына токтоло турган болсок, негизи эле башында бир жалпы түшүндүк бере кетсем, жараткан Аллах Таала бүтүн пенделерин өтө сүйөт, өтө жакшы көрөт. Анткени бул дүйнөгө жаратылган жаныбарлардын, мындайча айтканда жаратылган заттардын арасында адам баласы даражасы эң улук, бул дүйнөдөгү даражасы эң бийик болуп жаратылган заттардын бири бул адам баласы да. Бул жерден эмнени көрөбүз? Бул жерден Аллах Тааланын пенделерини ушунчалык жакшы көрөбүз. Ошону менен бирге Аллах Тааланын өзүнүн 99 сыпаты бар. 99 сыпаты бул дүйнөгө, негизи бул дүйнөдө биз аны көрө алабыз да. Аллах Тааланын баардык сыпаттарын бул дүйнөдө көрө алабыз. Адамга дагы жанагы берилген, адамда дагы жана жаратылышта дагы берилген да. Мисалы биз адамдарды көрүп олтуруп, адамдардан мейримдүү сыпатын, боорукеттик сыпаттарын көрө алабыз. Ошондой эле жаратылыштан дагы каардуу сыпатын көрөбүз. Ошондой эле мейримдүүлүк, боорукет баардык сыпаттарын мындайча айтканда бүт жерден көрөбүз. Бул менен бирге Аллах Таала өзүнүн бар экендигин, жараткан Аллах бар экендигин ар дайым адамга эскертип турат да. Ал эми азыр айтып аткан Ассалам сыпаты, Ассалам сыпаты бул Аллах Тааланын 99 сыпаттарынын бири. Бул тынчтык ээси деген маанини түшүндүрөт да. Бул жерде тынчтык ээси дегенде бул тынчтык бул дүйнөнүн тынчтыгы эле эмес, бул адамдын жүрөгүнө берилген дагы тынчтык болуп эсептелинет да. Анткени адам баласынын жүрөгү канчалык тынчтык болсо, канчалык бейкуттук болсо, адам ошончолук тынчтыкта бул дүйнөдө ошондой сакталат да. Биз мисалы Ассалам сыпатыны Аллах Таалам өзүнүн ошо тынчтык ээси экенин адамдарга дагы бул дүйнөгө дагы берген да. Мисалы дүйнөнүн тынчтыкта туруусу, бейкуттукта туруусу, биз ошол нерсени аркылуу эмнени көрөт экенбиз? Аллах Тааланын Ассалам сыпатыны көрө алабыз. Машалла, Аллах разы болсун. Чындыгында ушул сыпатты ойлоп көрө турган болсок, биз күнүмдүк турмушубузда күндү колдонот экенбиз да. Анткени ар бир инсанга ассаламу алейкум деген сайын сөздөрдө ошо ассалам сыпаты бизде айтылып келет экен да. Андыктан ушул саламдашуу боюнча дагы токтолуп кетсеңиз жакшы болчу да. Анткени биз ушул ысым сыпатты саламдашууда колдонуп жатканда, бул ассаламу алейкум деген сөздү биз кандай учурда колдонобуз? Мусулмандарга гана ушинтип салам бере алабызбы, же башка дин өкүлдөрүнө дагы бере алабызбы? Ассаламу алейкум деген бул негизи мааниси Аллахтын сага тынчтыгы болсун деген маани да. Аллахтын сага тынчтыгы болсун. Мисалы деп айтканда ал адам дагы эмне деп айтат? Ва алейкум ассалам. Сага дагы Аллахтын тынчтыгы болсун деп жооп берет. Демек, бул мусулмандарга болгон саламдашуу болуп калат да. Биз бул сөздү башка диндегилерге айта албайбыз. Бир гана мусулман бир туугандарыбызга Аллахтын тынчтыгын сурап, биз ушул саламдашуу менен эмне кылат экенбиз? Бири-бирибизге дуа айткан болобуз. Бири-бирибизге күндө ушул айтуу менен дуа айткан болобуз. Жана ошондой эле Ассалам сыпатыны биз ушул күнүгө
салам берүүдө Аллах Тааланын атынан зикир кылган болобуз, ассалам сыпатынан зикир кылган болобуз. Жана бул эң чоң мусулмандын мусулманга болгон дуасы болуп эсептелинет. Жана бул бир гана мусулмандардын ортосунда гана айтылат. Эгерде мусулман эместерден сага ушинтип ассалам алейкум деп айтып койгон болсо, ва алейкум деп гана жооп берилет да, сага дагы деп гана. Аларга толук айтылбай калат. Демек башка дин өкүлдөрүнө биз саламатсызбы, же болбосо амансызбы деп салам берсек болот экен, Ал эми ушул эле ассаламу алейкум деген сөздү биз демек өзүбүздүн мусулман бир туугандарыбызга бере алабыз. Аллах разы болсун, бул боюнча да жакшы маалымат алдык. Анан ушул ассалам деген сөздүн, ушул ысым сыпаттын негизи эле бул аманчылык, тынччылык болуп атпайбы? Ушуну түшүндүргөн, майны маңызды түшүндүргөн ысым сыпат болуп атат. Андыктан ушул ысым сыпаттын бизге дагы кандай пайдалары бар, кандай кереметтери бар ушул боюнча? Негизи Аллах Тааланын баардык сыпаттары өзүнчө бир керемет да. Жана ошонун ичинен ассалам сыпатын айтып токтоло турган болсок, мисалыга адам баласынын ден соолугунда, мисалы ден соолугунда адам канчалык ассалам сыпатына көп зикир кылган сайын ден соолугу ошончолук чыңалат да. Чыңалат экен. Ошондой эле мисалы айта турган болсок, биздин тиштерибиз бар да. Ошол тиштерибизде атайын Аллах Таала нерв коюп койгон. Эгер тиштерибизге бир оору келе турган болсо, ал бизге ошол нерв бизге сигнал берет да. Анан биз ошол оорунун мындайча айтканда алдын алабыз. Бул дагы болсо Аллах Тааланын ошол ассалам сыпаты менен биз ошол алдын алуу менен тынчтык көрүп атабыз. Жана ошондой эле иммунитеттерибиз бар. Иммунитеттердин жүрүшү бизде ошол дагы кандагы баардык кан оорулары менен мисалы алышат да. Бул жерде дагы караңыз, Аллах Тааланын ассалам сыпатынын бизге берген тынчтыгын көрүп жатабыз. Демек, ассалам сыпаты бул адамдардын ден соолугунун мыкты экенинде дагы ошо ассалам сыпатын көрө алабыз. Анткени бул мындайча айтканда Аллах Тааланын бизге берген нематтарынан ден соолук дагы бул эң чоң нематтардан болуп эсептелинет дагы. Бул нерсе үчүн адам ушунчалык эмне кылыш керек? Жаратканга шүгүр айтыш керек. Ошондой эле бул жерде бир окуяны айта кетсем, бул негизи эле Аллах Тааланын бизге берген нематтары өтө көп да. Бул дүйнөдөн жаратылышы, абанын, суусун, бүт баардык нерсенин бизге берген нематтары өтө көп. Жана биз бул нерселерге Аллах Таалага ар дайым ушул өзүнүн зикирин айтуу менен, шүгүр айтуу менен биз Аллах Тааланы зикир кылып, шүгүрчүлүк келтирип турушубуз керек. Эми ошол бир хикая айта кетсем, бир халифа болгон халифага бир такыба адам келип сурап калат дейт да. Сен дейт бир чөлдө калсаң, ошол чөлдө эч кандай суу таба албай каласың дейт да. Ошол бир уттам сууга жетиш үчүн сен эмнеңди бермексиң дейт. Ошондо халифа айтат да, мен ал бир жутум сууга жетиш үчүн мен салтанатымдын жарымын бермекмин деп айтат. Ошондо ал жолоочу киши ойлонуп турат, кайра суроо берип калат да, ойлонуп. Сен дейт, эгер ошол тапкан сууңа жетүү үчүн жерди казыш керек болот дейт. Ошентип чыгарасың, ал чөлдө да суу жок, ага эмнеңди бересиң дейт да. Анда тиги халифа айтат, анда калган салтанатымдын жарымын берем деп айтат да. Ошондо жанагы киши айтат, демек кара дейт, сен бир жутум сууга жетиш үчүн эле сен бүтүн салтанатыңды берип жатат дейт. А бирок чындыгында жараткандын бул дүйнөдө берген канчалаган нематтары бар адамдаргачы, ошол нематтарына жетиш үчүн биз канча шүгүр кылсак дагы, канча нерсебизди берсек дагы, тапкан байлыгыбызды берсек дагы, демек ал нерсенин баары аздык кылат да. Анткени биз жараткандын берген нематтары, ассалам аркылуу бизге берген тынчтыгы, сыпат аркылуу берген тынчтыгын биз бул дүйнөдө табууда адам баласы эмне кылышат экенбиз, канча шүгүр келтирсек дагы, канча Аллахка ыраазычылык айтсак дагы биз алсыздык кылат экенбиз да. Жана шүгүрдү кылып жетише албай калат экенбиз. Бул сөзүңүзгө толук түрдө кошулам. Чындыгында биз алсыз жана ошондой эле күнөөкөр кулпенде эмеспиз. Ошондуктан сөз түрдө Аллах Таалага дайыма ошо көп зикирлерди айтуубуз зарыл деп ойлойм. Анан бүгүнкү күндө чындыгында ойлонуп көрсөк, эмне үчүн адамдардын көпчүлүгү ар кандай оорулар менен ооруп келишет да? Менчи ойлоп калдым, балким адамдын руханияты тынчтыкта эмес да. Балким адамдын жан дүйнөсү ошол тынчтыкты издеп жүргөн. Анан эгерде биз ошо Аллах Тааланын ушул 99 ысым сыпаттарын толук жаттап, жан дүйнөбүзгө киргизе турган болсок, менимче, анда мына ушундай түрдүү оору сыркоолордон дагы биз алдын алат болушубуз керек, Ооба. Ким ошол ден соолугу чың болгон болсо, ден соолугу чың болсун каалаган болсо, ал ассалам сыпатын ар дайым айтып жүрүш керек да. Ассалам сыпатын айтып, ошол аркылуу баягы ошол ден соолугу чың болот. Жана ошондой эле
дагы Фатиха сүрөсү, Фатиха сүрөсүн дагы көп окуш керек. Жана ассалам зикирини көп айтыш керек. Мындайча айтканда, сиз айтып атасыз азыр жүрөктүн, жана айтып өтпөйбү, жүрөктүн тынчтыгы негизи эле биз инсанбыз да, инсандын көпчүлүгү руханий жабыркоодон улам ооруйт экен да. Көпчүлүк инсандар мисалы жүрөк оору менен оорулагандар бар. Ар кандай бүгүнкү күндөгү абалды карасак, чындыгында түркүн түмөн оорулар болуп атат да. Эми ал балким тамак ашка да тиешелүү болушу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда биз жанагы руханиятыбыз тынч эмес да. Ошондуктан дагы оорулардын күч алган ушундан да уламбы деп деле ойлоп кетебиз да. Ошон үчүн ушул боюнча токтолуп аткам да. Ооба. Руханиятыбыздын тынч болбогону дагы, мисалы адам руху тынч болуш үчүн дагы көп зикир менен, көп жараткан Аллахтын сыпаттары менен өзүнө ошону сыпаттап, мындайча айтканда, өзүнүн жашоосуна өткөрүш керек да. Адамдын баягы канчалык баягы өзүбүздү иштен тарбиялап, жүрөгүбүзгө бир буйрук бере тургандай деңгээлге жетиш үчүн биринчиден биз жөн гана өзүбүз менен сүйлөшүп коюу гана жетпейт да. Сен ушундай кыл, токтот, сен бүгүндөн баштап жакшы адам болушуң керек деп өзүбүзгө айтып эскертип коюу менен гана жетпейбиз. Ал нерселерге жетиш үчүн сөзсүз түрдө биринчи жүрөгүбүзгө көп зикирди, иманды, ошол айтып өткөндөй Аллах Тааланын 99 сыпаттарын зикир кылуу менен ошол тынчтыкты таба алабыз. Иншаллах. Рахмат, Аллах разы болсун. Менимче ассалам ысым сыпаты боюнча жакшы эле маалымат алдык болуш керек. Эмесе биз экинчи эле ысым сыпат бул аль-муъмин. Ушул боюнча токтолуп кетсеңиз, Аль-муъмин сыпаты бул көңүлдөргө иман берген, мындайча айтканда ишеним берген, ишеним, ошондой эле аманчылык деген маанилерди туюндат да. Жараткан Аллах Таала өзүнүн берген убадаларына, садык калуусуна, пайгамбарлардын чыныгы динди, чындыкты жеткиргенини далилдеген катары бул ишеним сыпатынын маанисин берет да. Мындайча айтканда, аль-муъмин бул Аллах Тааланын эң берекелүү, эң мындайча айтканда көп аталган ысымдарынан бири болуп эсептелинет. Жана бул аль-муъмин сыпатыны өзүнүн пенделерине берүү менен жараткан Аллах Таала бул өзүнүн пенделерини канчалык сүйөт экенинин бир далили да. Ошондой эле бул боюнча дагы бул муъмин деп бир гана ушул момун адамдарга айтылат. Бул жөнүндө да Хашр сүрөсүнүн 23 аятында айтылат. Ушул аятта Аллах Тааланын аль-муъмин сыпаты ушул аятта өтөт да, Кур'ан Каримде. Жана ошондой эле бул жерде бир мисал катары айта турган болсок, эгер бир адам ошо Аллах Тааланын аль-муъмин сыпатыны көп зикир кылып, жашоосуна өткөрүп, ошол муъмин сыпаты менен сыпатталып жашай турган болсо, анда ал адам бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы сөзсүз бир бактылуулукка жетет да. Анткени бул сыпат бир гана жаратылган адамдардын арасынан мусулмандарга гана айтылат да. Мусулмандар үчүн гана айгарылган сыпат да. Ошон үчүн бул сыпатка ылайык болуу үчүн ар дайым ушул аль-муъмин сыпатыны адам көп зикир кылышы керек. Мисалга бир беште дагы немеде кыямат күнү дейт, тозокнагы Сырат көпүрөсүнөн өтүп баратканда момун адам, ушул муъмин сыпатыны алып жүргөн адам өтүп баратканда дейт, ошо тозок отуга кайрылат дейт, тозок кайрылат дейт. Эй пенде, сен батыраак өтүп кеткин, сенин ушул нуруң менин жалынымды өчүрүп жатат деп, сен бат өтүп кет деп ошол адамга кайрылат дейт да. Карасаңыз, бул жерде демек аль-муъмин сыпатыны көп зикир кылган адам жана ошолго амал кылган адам демек ушунчалык кыяматта дагы бир өзүнчө бир башкача нурга ээ болот экен да. Демек аль-муъмин дегенде бул момун деп да түшүнсөк болот экен. Азыр ойлонуп көрсөк, чындыгында эле Куран китептерде деле, же болбосо Куран китебибизде биздин эй момундар деп көбүнчө кайрылат го мусулмандаргачы. Демек момун деген сөздү сизден кичине сурагым келип атат. Негизи момун адам кандай болот? Негизи момун адам, мындайча айтканда, муъмин сыпатыны алып жүргөн адам ар дайым такыбачылык ээси да. Эми андай адамдар мисалы олуялары болушу мүмкүн, же болбосо мындай гана адамдар дагы ошол сыпаттарга ээ болушу мүмкүн. Же болбосо муъмин сыпатыны Аллах Таалам бул дүйнөгө жайылткандыктан ар бир адамдан да көрө алабыз да. Мисалы бул жерде такыбачылыгы, амал көйлүүлүгү, мисалы аманатка кыянаттык кылбагандыгы,
чыныгы момун деп айтылат го. Биз чыныгы момун кандай болот дегендечи, аманатка кыянаттык кылбаган, адилеттүү болгон, бардык амалдарга бекем болгон, адамдын акысыны жебеген, мындайча айтканда мусулман адамга кандай сонун сыпаттар жарашкан болсо, мына ошол адам чыныгы момун деп аталат да. Жакшы, жакшы. Анан мен дагы бир ушул бүгүнкү күндөгү абалды бизде эми айымдарыбыз дагы Кудайыма шүгүр, акыркы күндөрү Аллахка шүгүр ушу көптөгөн айымдарыбыз жолукка түшүп калышты да. Анан бул жолук дагы чоң жоопкерчилик эмеспи чындыгындачы? Эми ушул Аллах Таала Кур'ан Каримде жамангыла дегенде эле биз жолукту дагы чоң жоопкерчилик менен салынып жатабыз. Эми ушул эле учурда ар бир салынган айымда деле ушул момундук сыпат болуш керек. Бирок ошол сыпатты арттыруу үчүн биз мусулман айымдары дагы эмне кылышыбыз керек деп эсептейсиз? Сөзсүз түрдө биринчиден баягы сиз азыр жолук жөнүндө айтып кеттиңиз. Мисалы жолук эле токтоло турган болсок, бир амал дейли, биздин жашообуздагы бир амал. Жолук салуу бул жабынуу да. Жабынуу, ал жабынып коюу эле эмес, аны менен бирге жашырынуу. Мындайча айтканда, сен ошол бүтүн келбетиңди биринчи жабасың, мисалы бир материал менен үстүңдү жабасың, бирок ал жерде жашырынуу дагы болуш керек да. Жашырынуу дегенде сен ошол жапкан нерсең сенин ичиңдеги абалыңды, мындайча айтканда, дене түзүлүшүңдү көргөзбөш керек да. Негизи мусулман адам ошол бүт бардык тараптан кантип чыныгы мусулман боло алат, кантип чыныгы момун боло алат дегенибизде, негизи эле мусулман адам эмне кылат? Кичинекей нерселерге дагы көңүл бөлөт да. Жана ошондой эле аткарып жаткан амалдарыбызды, аткарып жаткан ишибизди, деги эле жашообузда болуп жаткан бардык кыймыл аракетибизде биринчи Аллахтын ыраазылыгы үчүн болот. Мындайча айтканда, бул жерде биринчи оңдой турган нерсе ниет болот да. Ниетти адам оңдош керек да. Ниетти оңдоп туруп, анан кийин кадам таштаса, иншаллах көп соопторго жетет. Анан ошондой эле баягы адам чыныгы момун болуш үчүн, чыныгы мусулман болуш үчүн адам өзүнө тарбиялагысы келет да. Тарбиялагысы келет дагы эмне кылышты билбейт. Ал убакта адам ошол биринчи ибадаттарга көңүл бөлүнөт, фарздарга, эң биринчи намазга көңүл бөлүнөт. Намаздарыбызды колдон келсе каза кылбай, кечиктирбей өз убагында окуш керек. Ушул нерселерге көңүл бөлөбүз. Андан кийин фарз амалдарга, андан көбүрөөк өзүбүзгө эскертүү берип турабыз, нафсибизди тарбиялап сүйлөшүп турабыз, ошондой эле көп зикир кылып турабыз. Көп зикир кылабыз жана ошондой эле ар дайым өзүбүздү бир мусулман экенибизди, мындайча айтканда биз диндин бир күзгүсү экенибизди унутпашыбыз керек да. Мындайча айтканда, сырттагы адамдар бизди жолукчандарды көрүп, сакал койгон мырзаларды көрүп, эмне андан ошол адамдан динди көрүшөт да. Демек дин деген ушул депчи. Демек мусулман деген ушундай болот экен деп үлгү алат да. Бирок чыныгы үлгү алуу бизде пайгамбарыбыздан үлгү алабыз да. Бирок ал адамдар ал нерсени билишпейт, ислам жөнүндө маалыматы жок. Ошон үчүн баягы бизден түзмө-түз үлгү алып алышы мүмкүн. Ошон үчүн биз ар дайым мусулмандар башкаларга мисалы жакшы көрүнүп коюу оңой да. Башкаларга жакшы көрүнүп коюу, мисалы башкалардын көзүнчө такыба болуп коюу, момун болуп коюу, бүтүн адеп ахлактуу болуп көрүнүү бул өтө оңой. Анткени ал убактылуу да. Баягы артист болуп коесуң, барасың, көрүнөсүң, өзүңдү адептүү алып жүрөсүң, үйгө келгенден кийин болду, сен ал нерсең жок. Же болбосо балдарыңдын жанында, үй бүлөңдүн жанында сен кандай адам болсоң, мына сен чыныгы адебиң ошол дейт да. Баягы эч ким жок убакытта, өзүң менен өзүң калганда, телефондо өзүң калганда, же болбосо үйдө сенин балдарыңа кылып жаткан мамилеңде, ата-энеңе кылып жаткан мамилеңде, жолдошуңа кылып жаткан мамилеңде, же болбосо эч ким жок жерде башка бир адамга кылып жаткан мамилеңде сен кандай адам болсоң, мына ушул нерселер биздин чыныгы адебибиз, чыныгы мусулманчылыгыбыз болуп эсептелинет экен да. Ошон үчүн биз баягы мындай эле эл көрсүнүү үчүн эле эмес, адам ар дайым күнүгө өзүнө тарбиялап, жакшы сыпаттарды, Аллах Таалам ушул 99 сыпатыны көп зикир кылуу менен адам өзүнө тарбияласа болот да. Анткени Аллах Таалам ар бир 99 сыпаты ушунчалык сонун маанилерди берет. Мисалы биз бүгүн эки эле сыпатын айтып өттүк, ассалам аль-муъмин деп. Ушул сыпаттарын айтуу менен эле, же болбосо баардык 99 сыпатыны биз зикир кылуу менен адам ошол сыпаттардагы маанилерди өзүнө киргизип, жашоосуна өткөрүп, чыныгы момун болсо болот да. Ал нерсе үчүн бул нерсе мисалы мен өзүмө дагы кайрылуу, баарыбыз ошол нерсеге чогуу аракет кылышыбыз керек.
ооба, туура, иншаллах. Аллах разы болсун. Азыр ушу ассалам ал муъмин боюнча деле айта турган болсок, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам делечи салам берүүнү жайылткыла, сүйүңөр артсын депчи ошентип эле айтып кеткен эмеспи? Андыктан көбүрөөк салам берсек, демек ар бир саламда сөзсүз түрдө зикир айтып жаткандыгыбызды эске алышыбыз керек экен деп ойлоп калдым. Анткени бүгүнкү күндө көчөдө кетип атканда деле албетте кээ бир адамдарга чын жүрөктөн ассаламу алейкум десең жооп бербей өтүп кеткен биздин айымдарыбыз деле кездешет да. Анан ниет кылып коебуз, периштелерибиз бизге зикир айтып койду депчи, жооп берип койду деп. Андыктан ушул жүрөгүбүздү жумшартсак деген ойлор болуп атат. Анан сизди мисалы мен ар тараптуу айым катары көрөм да, иншаллах. Сиз бир топ тепкичтерди да басып өттүңүз бул жаатта деп ойлойм. Анан ушул жаатта сурагым келет, негизи мусулман айымдын руханияты ошол эле учурда толук түрдө мисалы ушу сиз айткандай кийимди дагы кененирээк кийсе, ошол эле учурда жүрөгүң жумшарат, момундук сыпат артат дегендейчи. Бүгүнкү күндө чындап азыркы учурда көпчүлүк Instagram баракчаны башка жакты карай эле айымдар аябай активдүү иштеп башташты да. Бүт тарапта. Ошол эле көбүнчө жолукта түшкөн айымдар, эми бул альхамдулилла, бул өтө сонун көрүнүш. Мен деле жолук салынып аткан айымдарды көрүп, өнүгүп өсүп жатканына көрүп, ушунчалык баа берем. Бирок ошол эле учурда руханиятын дагы да болсо азыктандырууда, ушул жаатта сиз өзүңүздү мындай көрүп жаткан адамдарда, ошол айымдарда кемчиликтерди, же болбосо артыкчылыктарды айтып өтсөңүз, ошол эле учурда мындай момундук сыпатты арттыруу үчүн дагы эмне кылыш керек ошолор? Негизи эле жалпы аялзат катары, жалпы айымдарга, мисалы анын ичинде өзүмө дейм. Анткени мен деле сиз айткандай көп чөйрөдө жүрдүм да. Бизнес чөйрөсүндө жүрдүм мына 10 жыл ичинде. Балким мен кээ бир учурда динден алыс калган убактыларым болду. Анткени бала, жумуш, үй болуп отуруп, динден алыстаган учурларым болду да. Анткени ошол убакытта мен илим алып жүргөн убактымды аябай сагынчумун да. Анткени илим алып жүргөн убакытта ушунчалык башкача сезимдер, башкача толкундануулар болчу да. Анан адам ушунчалык такыба болуп, баягы күнүгө хадистер жаттайсың, күнүгө Куран жаттайсың. Адамдын жүрөгүндө бир башкача толкундануу сезимдер пайда болуп калат экен. Анан ошол учурларды кийин таппай калдым. Анткени баягы мен ал убакта менде эмне бар болчу? Илим бар болчу, жамаат бар болчу, жана мага илим үйрөткөн бир устазым бар болчу да. Мен ошол нерселер менен жүргөндүктөн мен ал убакытта өзүмдү ушунчалык мындай бактылуу мусулман сезчүмүн да. Демек дин деген ушул экен, мусулмандар ушундай бактылуу турбайбы деп ошентип жүрчүмүн. Кийин бара-бара ал нерседен алыстап калгандан кийин мен ал бактылуулукту жогото баштадым да. Жогото баштадым дагы ошол нерсени кайра сагынып баштадым. Мен кандай максатта илим алдым? Мен эмне үчүн алган илимимди жеткирбейм, эмне үчүн мен илимимди кайталабайм деп кайра ошол убакытка өтүүнү туура чечтим. Жана азыркы учурда мисалы буюрса аракет кылып жатабыз, кайрадан кайталап, кайрадан билген нерсебизди үйрөткөнгө жана үйрөткөн нерселерибизге амал кылганга аракет кылып жатабыз. Албетте кемчиликтер болуп жатат. Эми көргөндөр, билгендер болсо иншалла кечирим сурайм, аракет кылабыз. Бул Аллахтын ашында кечирим сурайбыз. Баягы адам айтат го, өзүнө тарбиялаш керек күнүгө деп. Азыр ошол тарбиянын үстүндө өтүп атабыз да. Анан мен айтар элем да, негизи бул жерде эмнени айткым келди? Демек бир мусулман адам, мусулман айым азыр активдүү болуп атат. Албетте коомчулугубузда мисалы жолукчандар көбөйүп жатат күндөн күнгө. Бирок руханият аз болуп жатат. Руханият аз болуп жатат. Анткени дегенде мен башында айтып өткөндөй эле илим жок болуп жатат да. Илим алгандар азыраак, же болбосо бир устазга байлангандар азыраак, бир устазы болсо анан бир жамаат чөйрө жок да. Анткени баягы ушул нерселер ар дайым адамда болуп турса, ал адам динден алыстабайт да. Анткени баягы мен деле бизнес чөйрөсүнө өткөндө менин чөйрөм өзгөрдү да. Башка адамдар, башка чөйрө дегендей. Ал эми азыр дагы көптөгөн кыздар мисалыга жолукту салып коет, бирок кылган иштери башка да. Мисалы башка иштер менен алектенип атат, башка илим алып жатышат. Мисалы азыр Инстаграмда толтура илимдер көбөйдү, ошол илимдерди алып жатат да. Бирок дин жактан бир аз илим балким аксап калган үчүн баягы руханият толбой калып жатат да. Ошон үчүн мен айтар элем, мисалы менден кичинекей жаш кыздар болобу, барына эже катары айтып өтөт элем. Ушу сөзсүз түрдө динден илим алыш керек. Сөзсүз түрдө баягы окуп заманга жараша өнүгүш керек албетте. Бирок ошол эле учурда динден илимди алууну токтотуп койбош керек экен да. Анткени биз токтотуп койгондо адам унутуп баштайт экен. Мен дайым айтып жүрөм, негизи эле адам баласы, инсан деген өзү мындайча айтканда унутчак деген мааниде дагы билдирет го. Ошон үчүн биз баягы үйрөнгөн нерселерибизди
Биз мисалга айтайын дейин. Мисалы кээ бир адамдар айтат да, мен 10 жыл ушул жакты 10 жыл мурун окуп бүткөнмүн. Же болбосо бир университетти мен дин боюнча ушул устаздан 5 жыл мурун мен ушул сабакты окуганмын деп айтышат да. Бирок убакыттын өтүшү менен ал адам өзгөрүп калганда, анан бир нерсе айтайын деп айтсаң, жок, мен ал сен айткан нерселерди мен билем деп кээ бирлер ушинтип калат да. Анткени ал убакыттын өтүшү менен ал унутулат да, адам кайра башка бир чөйрөсүнө жашап алып өтүп кетиши мүмкүн, коркунучу бар да. Ошон үчүн баягы жүрөктү сактап калыш үчүн, руханиятты сактап калыш үчүн бир маневият деп коет го. Бир маневият болуш, ошол нерсени кармап калыш үчүн адам баласы сөзсүз түрдө бир чөйрө, жакшы бир жамаатты кармаш керек. Сөзсүз түрдө динден илим алып туруш керек. Анан дагы эң негизгиси кылган амалдарыбызга көңүл бөлүп турушубуз керек дагы. Анан өзүбүздүн нафсибиз менен сүйлөшүп, мындайча айтканда өзүбүздү күнүгө тарбиялап турганга аракет кылышыбыз керек. Машалла, эң сонун айттыңыз. Аллах разы болсун. Чындыгында азыр айымдар негизинде напсиге бат эле азгырылып кетет эмеспи? Ошондуктан дайыма ошо напсибизди тизгиндегенди насип кылсын Аллах таалам. Ушул ысым сыпаттарды күнүмдүк турмушубузда дайыма колдонууну насип кылсын. Эмесе көрөрмандарга, угармандарга өзүңүздүн жылуу сөздөрүңүздү айтып өтсөңүз, анан эфирибизди буюрса жыйынтыктай беребиз. Чакырганыңыздарга Аллах таалам разы болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Ошол баарыбызда жашообузда ушул ыйман менен, дин менен жашоону жана ошол дин менен жашап, бул дүйнөдөн ошол ыйманыбыз менен өтүүнү Аллах таалам баарыбызга насип кылсын жана пайдалуу илимдерди берсин, адашып калуудан сактасын. Буюрса ушул жакшы бир момун мусулман болуп өтүүнү Аллах таалам баарыбызга насип кылсын. Амин, амин. Аллах разы болсун. Эң бир сонун асыл ойлоруңуз менен бөлүшкөндүгүңүз үчүн да сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах таалам ылайым ушул илим казынасын кенен кылган болсун. Үй бүлөңүз менен сиз дагы тынчтыкты сак саламатта болуңуз, иншаллах. Аллах разы болсун дагы бир жолу алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн. Кадырлуу көрөрмандар жана ошондой эле угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Сиздер бүгүн Ассалям жана Аль-Муъмин ысым сыпаттары боюнча кененирээк маалымат алдыңыздар деп ишенебиз. Андыктан келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.